Жамиля Акматбековна, сиз менен бир акылдаша турган маселе бар да. Бизде деген эми билесиздер, Жогорку Кеңешке биздин дарегибизге абдан көп кайрылуулар келет. Ошол акыркы кайрылуулардын да аябай чоң бөлүгү болуп, банги каражат заттарды таратууга байланыштуу кылмыштар боюнча биринчи жолу жоопкерчиликке тартылган жаш жарандарыбыз. Жаш дегенде бою жеткен, бирок али жаш. Үмүткан айым да билет, ушул маселе боюнча аябай көп парламенттен да көтөрүп атабыз. Анан ушул жерден альтернативдүү жазаларды колдонуу, пробация, ошол мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү маселеси боюнча сиздин акыйкатчы катары көз карашыңыз кандай? Кандай дейсиздер? Баардыгын эле камап атасыңар дейт, анан балдарыбыздын тагдыры бузулуп атат дейт. Бир жагынан алар туура, бирок бул жакта деген прокуратура, күч органдар турат, алардын деле ой пикири туура да. Эгер баңгизаттар, закладчиктер боюнча жеңилдетип берсек, анда миңдеп эмес миллиондоп ошол бизнесмен алек болуп калып, биз таптакыр эле мамлекетибизди жогото албайбызбы деп орто жолдо сиз турасыз да, акыйкатчы. Биз элге болушалы деп бир тарапта талашабыз. Күч органдары алар туура мыйзам жагында деген келечекте ойлош керек, кандай болуп кетет деп. А бирок ата энелер суранып атат да, келечекте балдарыбыздын тагдыры бузулуп атат. Азыр уже ондогон эмес, жүздөгөн балдар жөнүндө сөз болуп атат. Кандай кылсак? Ушул боюнча президентке да барышкан, ал жактан тапшырма берилген, сиз уккансызбы, уккан жоксузбу? Биз тараптан аябай көп көтөрүлүп атат. Аябай оорчундуу маселе болуп атат да. Эми билбейм, же баардыгы кымбаттаган заманда ошондой болуп атабы? Же жеңил оокат табам деп соц тармактарды карап чоңойгон балдардын заманы болуп атабы? Же болбосо деген ошол жерде алданып калган бир поколенияны жоготуп атабызбы? Кандай дейсиздер? Сиздин бир мүмкүн сиздерде бир сунуштар бар, багыттар бар да, кандай дейсиздер? Эльвира Жыргалбековна, сиздин айткан ой пикириңиз абдан туура. Анткени менин оюмча дагы ушул акыркы маалда кармалып жаткан жаш балдардын саны өсүүдө. Бирок эми менин оюмча мыйзамда каралган кылмыш жоопкерчилигине тартуу маселеси турат. Эгерде ошол бала бизде мыйзамдарда да жазылган возраст уголовной ответственности. Если он подпадает по возрасту и по тяжести совершенного преступления, я думаю, что тут, если там нет в статьях Уголовного кодекса альтернативного наказания, я думаю, что мы обязаны исполнять норму уголовного закона. Үмүткан Нургазиевна, сиз кандай дейсиздер? Аял катар, эне катар деп сурабайын, сиз эми башкы прокурордун орун басары, тажрыйбалуу айымсыз да. Биринчиден, бул кылган кылмыштын коомго болгон коркунучтуулугун эч качан оюбуздан, эсибизден чыгарбашыбыз керек. Ал айыпкер эмес, экинчи тарабы да бар. Алар тарабынан кылган кылмыштын кесепетинен коомго, негизи эле геноцидке чейин залакасы тийгизилет. Балдардын өмүрүнө, коомдун коопсуздугуна абдан оор зыян келтирет. Ошол себептен мыйзам чыгаруу силер тарабынан бул жерге оор жазалар коюлган. Бирок сиз белгилеп жаткандай, анын биринчи беренесинде, биринчи статьясы часть бөлүмдө жеңил, жанагы сиздер айтып жаткан пробация мүмкүнчүлүк берилген. Ал ошол кылган кылмыштын наркотикалык заттын өлчөмүнө жараша. Эгер ал деген өлчөмү азыраак болсо, сөзсүз түрдө жанагындай мүмкүнчүлүктөр мыйзам тарабынан берилет. Ал эми качан кайсыл учурда гана эркиндигинен ажыратылган гана жаза белгиленет, ал келтирилген жанагы наркотикалык заттын өлчөмү көп болгон учурда. Экинчиси адамдардын тобу тарабынан жана сатуу максатын көздөгөндө. Ал эми эгерде аны өзү колдоном деп, өзү тартып, ушундай өзү колдонгон учурларда сөзсүз түрдө мыйзамда альтернатива жаза бар. Ал жерде штраф көрсөтүлгөн, мындан сырткары пробацияда уруксат берилген. Ошондой кичи көлөмүнө жараша дегенде кандай болот, салмагына жараша дегенде? Наркотикалык заттын граммына жараша ар бир наркотикалык зат өзгөчөлөнүп бөлүнөт. Марихуандыкы, гашиш, жанагы героин деп ал ошого жараша бөлүнгөн. Ал атайын министрлер кабинети тарабынан атайын аныкталган өзүнүн таблицасы бар. Түшүнүктүү. Анда бул жерден бизде деген эми өкмөт өкүлүнө эле кайрылат экен. Мен ойлойм, депутаттардын эми тажрыйбалуу мыйзам жазган депутаттардын баардыгына буга чейин деле келген, азыр жаңы келген депутаттардын көбүнө кайрылат болуш керек. Бул жактан биз же мындай массалык кампания кылсакпы, массалык маалымат каражаты аркылуу иштешсекпи, мен ошону азыр жолдорунда ошо ойлонуп атам. Анткени абдан көп кайрылуулар болуп атат. Сиздерге да кайрылам, урматтуу жетекчилер, өкмөт өкүлү. Чоң сураныч бул жактан деген биргелешип, же жаштар мектепке чейин барып түшүндүрөбүзбү, университетке барып түшүндүрөбүзбү, ушул бир жолдорун табайлы да. Чоң рахмат.